ЖРТ математика предметтик тести. ЦОМОнун 1-5 суроолору. Бул тесттин эжи сайтындагы биринчи вариант. 2022 жылы азыр бир эле вариант бар. Мурда биринчи, экинчи варианты бар болчу. Кеттик. Биринчи суроодон баштап 5 суроого чейин азыр өзүңөр видеону паузага коюп иштеп көргүлө. Мен болсо ушулардын чыгарылыштарын алдыдагы мүнөттөрдө иштеймин. Биринчи суроодон баштай берейин анда. 6 бүтүн 4төн 3-түн квадраты минус 3 бүтүн 4төн 1-дин квадраты дейт. Анда эмне кылабыз? Биз буларды биринчи жөнөкөй бөлчөккө айландырып алалы. 6 4 24, 3-тү кошсок 27. Мунун квадратынан кемитет экенбиз 4, 4 3 12, 1-ди кошсок 13. 13-түн квадратын. Анда кандай болот? Ар бирин квадратка ала турчу болсок, бул деген 4-түн квадраты 16, үстүндө 27-тин квадраты. Азырынча ушундай кылып туралы. Кемитилген 16, 13-түн квадраты. Эмне үчүн мен 4-түкүнү ала алам, бирок 27-никини 32 алыш бир аз кыйын. Жалпы бөлүмгө алып келсек, 16 болот дагы 27-тин квадраты минус 13-түн квадраты. Ушуну эле чыгарып койсок болот, же кааласак биз мындай кылсак болот. 16 деп туруп, 27 минус 13 көбөйтүлгөн 27 плюс 13 десек болот. Ошондо бул эмнеге алып келет? Бул болсо 16, 27-ден 13-тү кемитсек 14, 27-ге 13-тү кошсок 37, 37-ге 3-тү кошсок 40. Демек бул 16. Эми кыскартып салсак болот экен. Баарын 4кө кыскарталы. 16-тын ордунда 4 калат, 40-тын ордунда 10 калат. Демек асты 4, үстү 14 көбөйтүү 10. Дагы 2ге кыскарталы. Биякта 2 калат, биякта 5 калат. Дагы 2ге кыскартсак, мунун ордунда 1, мунун ордунда 7 болот. Дагы аягында жооп 35 чыгат. Каласаңар, бул жерде эле 27-тин 27-ге көбөйтүп, 13-тү 13-кө көбөйтүп, биринен кемитип 16-га бөлсөңөр дагы аягында силерге 35 деген жооп чыкмак. Бул эки квадратты бири-биринен кемиткенде кайсы эрежени колдонуп туруп иштеп койдум? Бул болсо кыскача көбөйтүүнүн эрежелеринин биринде эмне бар эле? А квадрат минус Б квадрат деген бар эле. Бул эмнеге барабар? А плюс Б же А минус Б, кайсынысы айырмасы жок. Көбөйтүү А минус Б. Ушул эрежени колдондук. Мына 27-нин квадраты минус 13-түн квадратында ошону колдондук. Так, экинчи суроо. Эгерде x ушул сандардын арасында болсо, ал эми x бүтүн сан болсо, анда модулдан чыгарганда x канчага барабар болот дейт. Бул суроону озак иштесек адашышыбыз мүмкүн. Сандар сызыгында иштегенде оңоюраак болот. Минус 503 бүтүн ондон 7, минус 502 дейт. Анда бул жерде минус 502 дейли. 503 кайсыл жакта болот? Сол тарапта болот. Терс сандар. Минус 503, бул жак минус 501. Эми бизден сураган сандар кайсылар? Минус 503 бүтүн ондон 7. Бул кайсы жерде? 503 менен 504-түн ортосунда. Анда 504 дагы тартайын. Бул жер минус 504 болсо, эки жакка тең уланып кете берет, узарып кете берет. Минус 503 бүтүн ондон 7 бул жерде. Минус 503 бүтүн ондон 7. Минус 502 бүтүн ондон 4 деген 502-ден бул жагаракта экен. Бул минус 502 бүтүн ондон 4 деген сан. Ушул экөөнүн ортосунда x-тин мааниси экен. Бул x боло алат экен. Ушунун ортосундагы бардык сандар. Бирок бардык эмес, алардын ичинен кайсылар экен? Бүтүн сандар гана боло алат экен. Бул эки чекиттин ортосунда кайсы бүтүн сан бар? Минус 503 деген бир гана бүтүн сан бар. Демек, мунун жообу дагы адаштым. Мунун жообу А демекпиз, бирок мен белгилеп атып суроону ойлонуп кеттим.
адашпадымбы деп ойлосок адаштык. Эмне муну модулдан чыгарганды сураптыр. Биз таптыкты эле белгилеп кетпей, минус 503'тү модулдан чыгарсак, анда бул плюс 503 болуп чыгат. Демек туура жообу Г. Кайсы суроо? 3-чү суроо. Эгерде А плюс 2b барабар 5 болсо, АБ 3 болсо, анда 2АБ квадрат плюс А квадрат Б'нын маанисин тапкыла дептир. Муну теңдемелер системасы аркылуу чыгарсак болот. Кандай система? Бул болсо А плюс 2b барабар 5ке, А көбөйтүү b барабар 3кө. Муну 2 теңдемебиз бар бизде. Мына 2 барабардык бар, анан 2 белгисиз сан бар. Демек, муну система кылып чыгарсак болот. Бирок ал жол бир аз көбүрөөк убакыт алат. Силер көп суроо чыгарган болсоңор, анда дароо мындай вариантты ойлоп көрөсүңөр. Бири-бирине көбөйткөндү сурашы мүмкүн деп. Анткени бул деген жырыты. Жырытыда силерге узун убакытты алчу эсепти сурабайт. Оңой жолу бар эсепти сурайт. Демек, бири-бирине көбөйтүп көрөлү. А плюс 2b'ны эмнеге көбөйтүп көрөлү? А б'га көбөйтүп көрөлү. Эмне болот? АБ бул жалпы бир сан катары кетсе, ар бирине көбөйтүлүп чыгат. Демек, А квадрат Б болот, плюс, эмне үчүн? Аны Ага көбөйттүк, А квадрат Б болуп калды. 2b'ны Б'га көбөйткөндө 2b квадрат болот. 2b'ны AB'га көбөйткөндө 2AB квадрат болот. Бизде мына 2AB квадрат плюс А квадрат Б. Ансыз деле ушуну сураптыр. Эми биз бул жерде А плюс 2b'нын орду бул 5 дегенди түшүндүрөт. AB деген 3'тү түшүндүрөт. Бизге суроонун берилишинде берип койгон. Ошондуктан мунун жообу эмнеге барабар? Бул жакты билбесек дагы 5'ти 3кө көбөйткөнгө барабар. Мунун жообу 15 деген сан экен. Демек, туура жообу 3'түкү В. 4-чү суроо. Так, мен адашпадымбы? Иште бүттүм, мен биякты карап коеюн. Туура, 3'түкү В экен, адашпаппыз. 4'түкү. 3'түн даражасында 3'түн экинчи даражасы көбөйтүлгөн log 3 5 дейт. Бул алгач эмне болуп өтөт? Логарифмаларда мындай эреже бар. Эгерде А log, мисалы биякта 3 5 турса, кайсы сан турбасын, бул алдында турган сан даража болуп өтө алат. Мындай болот. Log 3'түн 5'тин квадраты деген, 5'тин асы дегенди түшүндүрөт. Ошол жерде кайсы сан турса, ал жака барат. Бул логарифмалардын эрежесинин бирөө. Ошондуктан бул эмне болот экен? Бул деген 3 даражада логарифма 3 5'тин квадраты болот экен. Бул эмнеге барабар? 3 түн даражасында логарифма негизи 3 5'тин квадраты деген 25. Анан кайра эле бул жакта логарифмалардын дагы бир эрежеси бар. Карагыла. Бул биринчи эрежеси болду. Эми экинчи эрежеси болсо, эгер экинчи эрежесин мындай эле көрсөтүп берейин. Эгер даражада логарифма болуп, даражага чыгарып аткан сан 3 та 3'түн даражасында. Анан логарифманын бул жактагы негизи дагы 3 болсо, ушул экөө окшош сан болсо, анда бул экөө бири-бирин жоюп кетет дагы, жөн гана бизде жоопто 25 деген калат. 25 деп калды. Ошондуктан туура жооп 4Б. Мына, бул экинчи эреже болду. Эми бул эки эреже тең негизи. Же жаттай турчу эреже, сөзсүз формулаларын жазышыңар керек. Бирок эмне бар? Буларды далилдесе болот. Бирок буларды далилдеген бир аз 5-10 мүнөттүкпү убакытты алат. Азыркы видеодо мен аларды далилдегени жетишпейм. Төмөн жакта келтирилген сүрөт 5-6 суроолорго тийиштүү дейт. Анда мен 6 суроону дагы иштеш керек экенмин. Макул, эми 5 суроого чейин эле жаздым эле, 5 суроону иштейин. X, Y тик бурчтуу координаталар системасында f от x жана g от x функцияларынын графиктери тартылган. Эгерде f от x
модулда x минус 3 жана gxk болсо, анда k барабар канчага дейт. gx-тын функциясы мына кызыл экен, графиги, функциясынын графиги. Бул gx-тики. f at x-тики мына мындайынан кетип атат. Аны кайсы түс менен берейин? Макул, жашыл менен берели. Бул болсо f at x-тики экен. Бул экөө кайсыл жерде кездешип атат? Бизге k-дин маанисин сурап атат. K-дин мааниси болгон жерде экөө кесилишип атат. Мына бул биринчи чекит, экинчи чекит. B чекити жана S чекитинде бул эки функция бири-бирине барабар. Демек, B чекитин алалы. B чекитинде x канчага барабар? X боюнча биз кайерде турабыз? B чекитинде x боюнча 0дө турабыз. Карагыла, B чекитин. B-нын x боюнча 0, y боюнча k'де турат. Мына B чекитинин мааниси x боюнча 0дө турат, y боюнча k'де турат. Ар бир чекитти берсек болот ошентип. S чекити x боюнча белгисиз санда турат. X боюнча мисалы x да турат дейли. Y боюнча k'де турат. A чекити болсо x боюнча мисалы мына x 2де турат дейли. X боюнча x 1де турса, y боюнча 0дө турат. Эгер силер муну кантип келгенин түшүнбөй атсаңар, силер предметтик тест эмес, силерде математика негизги тестте проблемаңар бар. Анын үчүн негизги тесттин темаларын жакшылап үйрөнүшүңөр керек. Анда бул жон гана эми карагыла, B чекитинде карайлы. B чекитинде x 0. Мисалы f at 0 канча чыгат анда? F at 0 B чекитинде. F at 0 барабар x-н ордуна 0 койдук да. Модул 3. Демек 0дөн 3 кемитсек минус 3, минус 3дөн кайра 3 чыгат. Мына бул кайсы чекитте? Бул B чекитинде. Демек B чекитинде f'тен чыккан сан мындай да, f at x барабар y деп аныкталат да. Бул функциянын эң биринчи мааниси. Ошондуктан эмне экен бизде? K барабар 3 экен. K барабар 3. Ушул жерден эле биз эмнени билип алдык? K'дин маанисин билип алдык. Бул деген кайра эле 5b экен. Адашпадымбы? Мынтип карайынчы. Так, 4b, 5b, 3v дейт. Ушинтип чыгарабыз. Так, билим өткөйчү сайтыбызда быйыл 2022 жылга, сары менен жазайынчы. 2022 жылга мен математика предметтик тест курсун чыгарайын деп катуу аракет кылдым. Негизги тест жаңы курсубуз чыкты, 1-2 деп, математика курсубузду предметтик тестти чыгарганы 1,5 ай убакыт катуу эле иштедим, бирок эч нерсе эмес, тыянак жакшы болбоду. Ошондуктан 2022 жылы май айына чейин предметтик математика тестибиз чыкпай калды. Кечирим сураймын, бар аракетимди кылдым. Азыркы бар абалында мен жасаган материалдар боюнча курс чыгарсам, анда сапатсыз болуп калат. Жүдөп кетесиңер түшүнгөндө, башка нерсе кылганда, же балким пайдалуу болуш, албетте пайдалуу болот. Бирок сапаттуу кылмайынча мен мындай ичим чыкпады деген сөз бар го. Көңүлүм ордуна келбеди, ошондуктан быйыл чыгарганы жетишпедим. Чынын айтканда, акыркы убакыттарда жетишпей жаткандыгым үчүн мындай көп мындай стресс болуп кеттим десем болот да. Аракет кылатып, же жумуштан келип эле предметтик математика видеосун жасап аттым. Өзүм химия лабораториясында иштейм. Ошондуктан экөөнү жетиштиргени болбоду мүмкүнчүлүк. Жакынкы 2022 жылдын сентябрь, октябрь, ноябрь айларына чейин балким жетишип калармын. Химия курсубуз жасаганы 1,5 жыл, 2 жылга жакын убакыт кеткендей эле математикага дагы баары бир 1,5 ай канча аракет кылбай чыкпайт экен. Көбүрөөк ай, көбүрөөк убакыт керек экен. Ошол биздин сайттан барып бекер өзүңөрдү сынап көрсөңөр болот. Сынамык тест менен баштапкы курстарыбыз бекер, жана башында бир сынамык тест бекер. Эгер баарын жакшы жазып атсаңар, анда силер жөн гана сынамык тесттерибизди өзүнчө сатып алып окусаңар болот. Бардык тесттер деген жерде
эмне бар? Бардык тесттер деген жерде силерге сынамык тесттер бар. Эгер математикаңар негизги тест боюнча сапаттуу сынамык тест керек болуп жатса. Бардык суроолор боюнча биздин Instagramга кайрылсаңар болот. Bilimod KG деп издегиле. Жана ал жактан дагы пайдалуу маалыматтар, кээде скидка жеңилдиктер боюнча дагы ошол жерден көрүк таба аласыңар. Биздин белгисиз маршрут Bilimod каналы бар, аны да билесиңер. Лайк басып, подписаться кылып, видеону достор менен бөлүшкөндү балким өзүңөр кааласаңар бөлүшөсүңөр. Чоң рахмат. Кийинки видеодо 10-15 суроолорду деп 40 суроого чейин предметтик тесттин видеолорун YouTubeга чыгарганга аракет кылам.